وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Allah'tan жардам сұраған авалда орозого байланыштуу сабактарыбызды улантабыз. Өткөн сабакта орозону үзүрсүз бузган кишилер тууралуу жана аларга эмнелер лазым болору тууралуу айтып өткөн элек. Орозону бузбаган бирок орозонун ажыр соогун азайта турган кээ бир нерселер тууралуу да айттык. Бүгүнкү сабакта орозону бузбай турган жана орозонун соогун азайтпай турган жана орозо туткан кишиге мубах, мустахаб болгон амалдар тууралуу айтабыз. Иншаалла. Аллах Таала ислам динин өтө жеңил кылып койду. Бул диндин жеңил болуусунан аалымдар орозодогу кээ бир маселелерди мисал кылышат. Алар ислам динин жеңилдигине далалат кылат. Алардан бири орозо туткан киши орозосун машакатын азайта турган, кемите турган, орозо тутуунун машакатын азайта турган нерселерди кылуусу дурус değilnet. Мисалы, эгер бир киши ысык мамлекеттерде жашаса, Саудияда же ушул сыяктуу бир ысык мамлекетте жашаса, Рамазан орозосун кармоо үчүн суугураак мамлекеттерге сапар кылса боло берет. Максаты орозону жеңилирээк өткөрүү максаты менен. Же кээ бир өлкөлөрдө күндүн батуусу чыгуусунда айырма болот. Мисалы, Россиянын кээ бир жерлеринде белый ночь деген жерлери бар. Ал жерлерде орозонун убакыты 20-21 саатка чейин созулуусу мүмкүн. Киши адатта ошол жерде жашаса, Рамазан орозосун кармоо максатта башка жерлерге сапар кылса боло берет. Кудум ушундай ысык мамлекеттердин өзүнөн сапар кылбай туруп, орозону жеңилдете турган нерселер менен алектенсе боло берет. Мисалы, салкындоо максатта үстүнөн суу куюусу, оозун чайкоосу же суук бөлмө кылып, кондиционерди коюп ошол жерде ибадат менен алектенүүсү дурус боло берет. Кээде мына ушул кылган амалы, мына ушул амалынын ажыр сообу машакаттуу орозосунун ажыр соогунан көбүрөөк болуусу мүмкүн. Эмнеге? Аллах Таала бизди орозо тутууга буйурду. Анын сүрөтүн белгилеп бербеди. Силер орозону ысыкта чаңкоону сезген абалда же ачлыкты сезген абалда туткула деп айткан жок. Же ачлыкты сезген абалда туткула деп айткан жок. Таң мезгилинен күн батканча орозону бузуп кое турган, орозону ачып жибере турган нерселерден тыйылгыла, Аллахка ибадат кылган абалда деп буйурду. Ушуга көрө инсан ысыкта боло турган болсо, ысык бир жерде жашай турган болсо, уктап, жалкоо болуп, орозо туткандан көрө өзүнө ыңгайлуу шарттарды түзүп алып, көбүрөөк ибадат менен аткарса, ошол орозосун өткөрсө, бул ибадаттын ошол сергек абалда өткөрсө, сергек абалда Аллахка ибадат кылса, ажыр соогу көбүрөөк болот. Ысыкта жатып бир пара Куран окуса, салкын жерде 3 пара Куран окуусу мүмкүн. Албетте мунун соогу көп болот. Анткени Аллах Таала таң мезгилинен күн батканча орозону буза турган нерселерден тыйылуубузду буйурду. Бул нерселер инсан өзүнө жеңилдикти түзүп алуусу эч кандай орозо тутууга каршы эместигин билдирет. Орозо тутуучуга дурус болгон амалдардын бири чөмүлүүсү. Бассейнде болсун, деңизде болсун, бир көлмөдө болсун, чөмүлүүсү дурус боло берет. Шарты ооз мурунга суу кирип кетпөө шарты менен. Эгер бассейнде ооз мурдуна суу кирип кетпөөсү үчүн өзүнө ишенсе, чөмүлсө боло берет. Же бир ванна кылып алып, ошол ваннага жатуусу дурус. Анас ибн Малик радияллаху анху орозо абалында ваннага окшогон ташы болот эле, ага суу куюп, анын ичине кирип жатат эле. Жана деңиздин астына түшө турган болсо, ошол кийимини кийип, ошол түшүү да дурус боло берет. Дем ала турган аппаратын ошол коюп, ошол кийимин кийип, деңиздин астына түшсө дагы боло берет. Эми бул чөмүлгөндө шарты ооз мурдуна суу кирип кетпөө шарты менен. Ооз мурдуна суу кирип кетпөөсүн биле турган болсо, этияттай турган болсо, бул нерсе дурус шарият боюнча. Эми ошол чөмүлө турган болсо, өзүнө ишенбесе, кээ бир себептерге көрө, же бир ойноппу, айрыкча жаштар
ошол бири-бири менен ойноп, ошол оозуна суу кирип кетүү коркунучун биле турган болсо, мында андай боло турган болсо, мындай абалда чөмүлүүсү дурус болбойт. Жана өзүн тынч абалда, мындайча айтканда, тынч кармаган абалда, жөн гана тынч абалда абайлап, этияттап ошол чөмүлсө, бул боло берет орозо туткан абалда. Орозо туткан кишиге мисвак колдонуу дурус, мубах, шарты мисвак нормал абалда болуусу керек. Кээ бир мисвактар азыркы күндө салафандын ичинде болот. Жаңы ачсаңыз, мисвактын даамынан башка даамдар кошот. Ошол мисвакка, ошол салафанда узак убакыт сакталуусу үчүн. Кээ бир нерселерди кошот ошол нерсеге, ошол салафандын ошол ичиндеги мисвакка. Ошол ачкан кезде бир ошол мисвактын жытынан же мисвактын даамынан башка бир даам болот. Даамынан башка бир даам болот. Ошол кошулат ошол нерсе. Ошол нерсе ооздо билинип турса, аалымдар аны колдонууну макрух дешкен. Мисвактын өзүнүн даамы болот. Мунун зыяны жок. Эми Шафи Ханбали мазхабында пешинден кийин мисвак колдонуу, түштөн кийин мисвак колдонуу макрух деп айтышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин далил кылышкан. Аллахтын алдында орозо туткандардын оозунан келген жыт, ошол орозо тутуучунун оозунан келген жыт Аллахтын алдында мисиктен көрө жакшыраак деп келет. Мисиктен көрө ширинирээк дегендей. Мына ушуну далил кылып, кыясты далил кылып, ибадаттын асарын инсан кетирүүсү макрух деп айтат. Инсан ибадаттын асарын кетирүүсү макрух деп айтышат бул алымдар. Башка бир алымдар буга жооп берип айтышат, мындай далил кылуу дурус эмес. Бул заиф далил келтирүү. Анткени инсандын орозо абалда оозунан келе турган жыты инсандын оозунан эмес, ашказандан келет. Ашказан ошол тамак аштан бош болгон убакытта буу оозга көтөрүлүп, ошол бууга окшогон нерсе, ошол буу оозга көтөрүлүп, ооздан жыт келет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жалпы хадистерине көрө, жана сахабалар дайымый түрдө мисвак колдонгондор үчүн, колдонгондуктары үчүн ошол орозо абалда мисвак колдонуу дурус боло берет. Мисвак тууралуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан 100дөн ашык хадис келген. Мисвак дагы бул ибадат. Инсан бул нерсени сүннет деп кылса, башка убакытта кылган ошол мисвагынан көп сооп берет. Көп соопка жетүүсү мүмкүн. Анткени орозодо көп сооп берилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадисте, бул хадис Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылынат. Бул хадисте лаула ана шуққа ала уммати ла амартухум биссивак инда кулли сала. Эгер үммөтүмө машакат болуусунан коркпогонумда эле мен аларды ар бир намазда мисвак колдонууга буйрган болот элем делинген. Хадистин вахиринен, ошол хадистин сырткы маанисинен ар бир намазда деп айтылып жатат. Орозо болобу, орозо эмес болобу айырмасы жок. Ошондуктан завалдан кийин, түштөн кийин колдонбогула мисвакты деген алымдардын сөзүнө бул хадис каршы келет. Жана бул хадис далил болот. Айнда кулли сала деди, ар бир намазда деген. Пешинден кийин асыр намазда мисвак колдонуу дурус. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам парз болуп калуусунан коркту. Парз болуп калганда асырдан кийин да кылынат болчу мисвак. Ошол мисвак колдонуу болот болчу. Жалпы мисвак тууралуу хадистерге көрө, орозо туткан абалда мисвак колдонуусу дурус экен. Мисвак колдонуу дурус экен. Зумный пастага келе турган болсо, мунун ачуу даамы болгондугу үчүн алымдар муну орозо туткан абалда колдонуу макрух дешет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Айша радиаллаху анхадан келген риваят кылынган бир хадиси бар. Мына ошол хадисте мындай деп айтылат: "Ас-сиваку матхаратун лил-фам ва мардатун лир-рабб." Мисвак колдонуу оозду тазалоочу, Раббини ыраазы кылуучу. Бул хадистер жалпы маанидеги хадистер болуп туруп, бардык убакыттарда мисвак колдонуу дурус экенине далалат кылат, муну билдирет. Жалпы абалда, бардык абалда мисвак колдонуу дурус экен. Орозо туткан абал болсун, орозодон башка абал болсун, орозо болсун, орозодон башка абал болсун, мисвак колдонуу дурус экен. Умар радиаллаху анху мисвак колдонууга өтө көп каттуу көңүл бурат эле. Заид ибн Худайр радиаллаху анхудан риваят кылынат. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхудан көрө, орозо туткан абалда мисвакты өзүнө адат кылган адамды көрбөдүм дейт бул киши.
Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху мисвакты өтө көп колдонот эле. Мындай мисвакты көп колдонгон адамды көрбөдүм дейт Заид ибн Худайр. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун иши бизге сүннөт болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадиске көрө. Мисвак колдонуудан кайтарылган хадистер бар. Ал хадистер сахих эмес. Орозо туткан абалда мисвак колдонбогула деген хадистер келген. Бул хадистер сахих эмес. Кээ-бирин айтабыз, эскертүү болуусу үчүн Али радиаллаху анхунан риваят кылынган хадисте мындай дейилет экен. إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإن الصائم إذا يبس شفتاه كان له نور يوم القيامة. Эгер орозо туткан болсоңор, пешин убактысына чейин, ошол түшкө чейин мисвак колдонгула. Пешин убактысынан кийин, ошол түштөн кийин күн батканча мисвак колдонбогула. Орозо туткан кишинин эки эрини кургай турган болсо, кыяматта ал эриндер нур болот. Бул хадис өтө заиф хадис. Далилге жарабай турган хадис. Мындан башка дагы заиф хадистер бар. Орозо туткан абалда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мисвакты колдонду деген. Бул хадис дагы заиф хадис. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды орозо туткан абалда мисвак колдонгонун көрдүм деген хадис дагы келет. Бул хадис дагы заиф хадис. Орозо туткан кишиге мубах болгон ажыр соогун азайтпай турган дагы бир иштердин, амалдардын бири аялын, балдарын өбүсү. Шарты аялыны еринен, оозунан өппөсү керек. Бирөөнүн түпүрөгү, ошол мындайча айтканда аялынын түпүрөгү оозуна кирсе, орозосу бузулуп калат. Анткени орозосун бузуп жиберет. Айша радиаллаху анхадан риваят кылынган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозо туткан абалында аялдарын өбөт эле. Алымдар бир шарт койгон, ошол шарт бул хадистин уландысында келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн шахватына ээ чыга турган, кармай ала турган киши эле. Мына ошол хадистен алымдар алып айтышат, аялын өбүсү бир шарт. Бир шарт менен шахватын козутуп жимага алып келбөсү керек. Ошол аялын өпкөн кезде ошол шарты бар, шахватын козутуп жимага алып келбөсү керек. Ошол кошулууга аялы менен кошулууга алып келбөсү керек. Кээ-бир адамдар сапарга чыкканда аялын, балдарын өп коюп чыгат. Бул эми адаттагы бир абал. Кала берсе мындай нерсе сахабаларда да болгон. Ушундай нерсени адат кылган болсо, же үйдө отурганда аялын өбүсү мүмкүн. Шарты ошол шахватын козубай турган абалда өпсө боло берет. Эми бул адаттагы эле абал, эми үйүндө отуруп балдарын, ошол аялын өбүсү бул адаттагы абал болгондугу үчүн бул эч кандай орозону бузбайт. Эгерде мына ушул нерсе, мына ушул өбүсү орозону буза турган нерселерге алып келе турган болсо, орозону буза турган иштерге алып келе турган болсо, анда муну кылбоос керек. Балдарын өбүү адаттагы эле абал. Эми ошол адатынан чыгып, ошол адаттагы өбүсүнөн чыгып аялыны, эгер киши аялын өбүү менен орозону буза турган иштерге, ошол шахватын козута турган, жимага себеп боло турган, мына ушундай иштерге алып келе турган болсо, же ошол жимага алып келе турган болсо, анда аялын өбүсү бул абалда арам болот. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерселерден кайтарган. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва та'авану алал бирри ват тaqwa, ва ла та'авану алал исми вал удван." Силер жакшы сооп иштерди бири-бириңерге жардамдашкыла. Күнөө иштерде бири-бириңерге күнөөдө жардам бербегиле дейт. Кээде мына ушундай өбүсү инсанды күнөөгө алып барат. Алымдар айтышат, себептерге, василелерге, максаттардын өкүмү берилет. Каваидул фикхияда келет, инсан мубах болгон бир амалды кылса, ошол мубах болгон амал эмнеге баштаса, эмнеге алып барса, ошонун өкүмү берилет. Мисалы, аны мубах амалы важипке алып барса, важип болот. Мисалы, бир киши дарат алуу үчүн суу сатып ала турган болсо, сууну сатып жаткандар, сууну өз баасына сатып жатышса, суу сатып алуу важип болот. Жума күнү киши атыр себүүсү сүннөт, атырды сатып алууда сүннөт болот. Эми ошол сууну, ошол сатып алуу, атырды сатып алуу мубах болот, же важип болот. Ошол сүннөткө алып баргандыгы, ошол атыр сатып алуусу, ошол сүннөткө алып барса, сүннөт болот, важипке алып барса, важип болот. Ошондуктан кудум ушундай Рамазандын күндүзү аялына жима кылуу арам, эми аялын өзү ушул арам нерсеге алып барса, мына ушул жимага алып бара турган болсо.
мына ушул аялын өбүүсү, ойноосу жимага алып бара турган болсо, мына ушул ойноосу дагы, мына ушул өбүүсү дагы арам болот. Эми розого байланыштуу мустахаб нерселерди айтабыз. Илим өтө бир кең нерсе, жээги жок деңизге окшош. Мына ошондуктан биз маселелерди кыскартып айтып жатабыз. Эң маанилүү маселелерди ошол карап чыгып, эң зарыл болгон маселелерди, розого байланыштуу маселелерди баяндап жатабыз. Өзү негизи бул сабагыбызда айта турган болсок, мындайча айтканда, өтө бир кээ бир маселелерди баяндап жибере турган болсо, убакыт жетпей калуусу мүмкүн. Эми розодо мустахаб амалдардын бири саарлык кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тасаххару фа инна сухура барака деген. Саарлык кылгыла, эрте менен туруп, ошол таң мезгилинде, ошол эрте менен бир нерсе жегиле, саарлык кылгыла. Антикени саарлыкта береке бар деген. Буга аракет кылуубуз керек. Саарлык кылууда инсан ниет кылса, Аллахтын буйругуна амал кылып, ошол саарлыкка турса, розого ниет кылып турса, Аллахтын буйругуна амал кылып жаткан пенде болот. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллаху ягфир лакум зунубакум валлаху гафурur рахим." Айтай Мухаммад, эгер Аллахты сүйчү болсоңор, мени ээрчигиле. Ошондо Аллах Таала силерди жакшы көрөт. Ошондо Аллах Таала силерди жакшы көрөт. Эми саарлык кылуу бул сүннөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ээрчүү болуп саналат. Саарлык кылган адам Аллахтын бул аятына баш ийип, пайгамбарыбызга ээрчип саарлык кылган болот. Бул сүннөткө амал кылган болот. Биринчиси Аллахтын буйругуна ээрчип жатат. Экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн аткарып жатат. Жана розосуна кубат болот. Жана кубат боло турган нерсе менен алектенет. Жашоосунда береке болот. Эми саарлыкта береке бар деп айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Мына ошондуктан инсандын жашоосун берекелүү болуусун, инсан жашоосун берекелүү болуусун кааласа, сүннөткө ээрчүүсү керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде бир култун суу ичип болсо да саарлык кылгыла деген. Жана саарлык кылуу бул яхуд насарлардын ошол иштерине карама каршы иш жасоо бар. Мындайча айтканда, аларга каршы келүү бар. Анткени яхуд насарларда эгер алар розо тута турган болсо, аларда саарлык кылуу деген нерсе жок. Бизден ошол айырмаланып, мына ошондуктан биз мына ушул яхуд насарларга окшошпоо максаты менен дагы саарлык кылуубуз сүннөт экен. Саарлыкты ошол фажир намазынын азанына жакындатып алып келип, оозду жабуу сүннөт. Азанга такап алып баруу керек. Менин үммөтүм саарлыкты кечиктирип, ифтарды эртерээк кылат экен, алар жакшылыкта боло берет деген экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Саарлыкты кечиктирип дегенде багымдаттуу убактын өткөрүп жибер деген эмес бул жерде. Саарлыкты кечиктирип дегенде ошол багымдаттуу убактынан өткөрүп жибер деген эмес. Азанына такап барса болду. Эми азыркы кезде көпчүлүк адамдар календарга амал кылышат, ошол календарды колдонушат. Ошол саарлык кылганда ага карап оозун ачышат, ага карап ооздорун жабышат, ифтар кылышат, саарлык кылышат. Эми бул календарга бир мисалдар менен түшүндүрө турган болсок, эми календардагы убакыт бир ошол шариятта келген далилдерге ылайык, ошол шариятта келген, Кур'ан сүннөттө келген далилдерге ылайык 8-10 минут айырма кылат. Эми киши эрте турду, календардагы убагы менен саарлыкты түгөттү. Мындайча айтканда, киши эрте менен турду, ошол календардагы убагы менен саарлыкты бүтүрдү. Мындайча айтканда, түгөттү, аягына чыгарды. Эми саарлык календар боюнча 4:20 боло турган болсо, эми ошол саарлык эрте менен 4:20 бүтө турган болсо, 4:20 азан айтылат. Эми бул киши ошол 4:20 турду. Дагы ошол шариятта келген далилдерге көрө дагы бир 10 минут убакыт бар. Жеп алганга, оозун жаап алганга, саарлык кылып алганга 10 минут убакыт бар. Эми жесе боло берет, ошол 10 минутту колдонсо боло берет. Анткени дагы 10 минут бир убакыт бар болчу. Ошол чыныгы таң жарганга чейин. Эми кээ бир адамдар саат 3-тө, 2-де, 1:30 же түнү туруп саарлыкты жейт да багымдатты каза кылат. Бул дурус эмес. Мына ошондуктан биз ошол шариятка ылайык амал кылганга аракет жасообуз керек.
Эми ифтардыкты кечиктирүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө тескери. Кээ бир жерлерде күндүн батканы ачык билинип турат. Бийик үйлөр болбогон жерлерде күндүн батканы билинип турат. Азан айтпады деп күтүп отурушат. Кээ бирлер бул туура эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күн батуусу менен оозун ачат эле. Кээ бир хадистерде келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сахабаны тоого чыгарып койду. Абдулла ибн Аби Ауфанын хадисинде келет. Сахаба тоодо турган убакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ылдыйда турат эле. Тоонун үстүнө турган сахабага айтат: "Баланчы кел, тамакты бер" дейт. О Аллахтын элчиси, али күн бата элек десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күн сага баткан жок деп айтат да: "Иза габат аш-шамсу мин ха-хуна ва жаа ал-лейлу мин ха-хуна фақад афтара ас-сайм." Эгер күн бул тараптан бата турган болсо, караңгылык күн чыгыштан келе турган болсо, орозо туткан киши ошол ифтар убактысы болду, оозун ачат дейт. Мына ушул орунда киши бир ачыгыраак бир жерде турган болсо, күндүн анык батканын көргөн болсо, календарга караса 8 минут убакыт бар. Күн батты, календардагы убакытты күтпөйт. Бийик үйлөр болот. Эми бийик үйлөр боло турган болсо, күн батканын билбей турган болсо, ал абалда этияттык менен кылуусу мүмкүн, календардагы убакытка кароосу мүмкүн. Мына ошондо да бир нерсеге мына ошондо дагы бир жерге барып көрүп келди. Күндүн баткандыгын, күн чыккандыгын билине турган жерге барып, ошол адам барып билип келсе, ошол календардагы убакыт менен 8-10 минут айырма болуп жатат. Үйүнө келип 8 минут, 10 минут азан, ошол азан болгонго чейин, анткени азандардын көбү ошол календарга карап айтылынат. Ошол 8-10 минут ошол календардагы убакыттан алдын ачса озун боло берет. Анткени ал күндүн анык баткандыгын билет. Шарты күн батканы анык болуусу керек. Дагы бир маселе, киши самолетко чыккан кезде эмне кылат? Киши самолетто, мисалы үчүн киши самолетко чыгуудан алдын же самолет учуусунан алдын оозун ачып алган болсо, убакыт болду, ифтар кылды. Кийин самолетко көтөрүлгөндө күн ошо мындайча айтканда оозун ачты, самолетко минди, самолетко отурду. Анан самолетко көтөрүлгөндө күн батпаганын көрө турган болсо, ал абалда оозу ачык абалда кете берет. Анткени ал учуудан алдын оозун ачкан эле. Эми андан ошол күндүн парзы көтөрүлдү, мойнунан түштү. Эми оозун ачпай туруп, ошол күндүн парзы түштү, мындайча айтканда ошол күндүн парзы көтөрүлдү, мойнунан түштү. Эми оозун ачпай туруп самолет көтөрүлдү. Самолетко отурду, оозун ача эле. Күн батайын деген убакытта самолет көтөрүлдү. Күн батуусуна аз калган убакытта самолет көтөрүлдү. Самолет көтөрүлгөн убакытта күн батпады. Саатка караса, адатта 8-ге 10 минут калган убакытта күн батат экен. Же 8-де күн батат экен. Самолетко көтөрүлүп кеткенде, самолетко көтөрүлгөндө 8:30 дагы эми күн баткан жок. Эми күн батуусун күтүүсү лазым болот. Аллах Таала орозону күн батканга чейин белгилеп берди. Кимге күн али бата элек болсо, асманда болсо, оозун ачуусу дурус болбойт. Аллаху алам. Дагы орозого байланыштуу маселелердин дагы бири, киши орозо туткан абалда болсун, ошол киши орозо туткан абалда болсун, ифтар убактында болсун, Аллахка дуа кылуусу керек. Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылынган хадисте ал киши айтат: "Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айттык: О Аллахтын элчиси, я Расулуллах, инна иза раайнака раққат қулубана ва кунна раққат қулубуна ва кунна мин ахли ал-ахира ва иза фарақнака а'жабатна ад-дуnya ва шаммамна ан-ниса вал аулад." О Аллахтын элчиси, качан биз сизди көрсөк, сиз менен жолугушсак, жүрөгүбүз жумшап кетет. Акырет элинен болуп калабыз. Аллахты көбүрөөк эстей турган болуп калабыз. Эгер сизден ажыралып үйгө барсак, дүйнө бизди өзүнө тартат. Аялдарыбыз жана балдарыбыз бизди чалгытат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кала лау такунуна ау кала лау аннакум такунуна аля кулли халин аля ал-хали аллати антум алейха инди ласафахаткум ал-малаикату биакуффихим ва лазараткум фи буютикум ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم." Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эгер силер өзүңөр айткандай дайым менин алдымдагы
абалда болсоңор, дүйнөнү унутуп акыретке берилген абалда болсоңор, периштелер силер менен кол берип учурашышмак. Үйүңөрдө периштелер силерди зыярат кылып турган болор эле. Силер андай боло албайсыңар. Хадистин уландысында айтылып жатат, эгер күнөө кылбасаңар, Аллах силерди кетирип, силердин ордуңарга күнөө кыла турган жана күнөө кылып истигфар айта турган, тооба кыла турган, истигфар айта турган пенделерди келтирип коет дейт. Бул дегени күнөө кылууга үндөө эмес. Инсан баласы күнөө кыла турган фитратта, табиятта жаратылган. Аллах Таала инсанды мына ушундай фитратта жараткан, мына ушундай табиятта жараткан. Ал эч кандай күнөө кылбай жүрө албайт. Анын табияты ушундай. Андан күнөө болуусу менен тобага, истигфарга шашуусу керек. Аллах аны жакшы көрөт. Ибн Кайим рахимахулла, Ибн Кайим Жаузи рахимахулла айтат, Мадариджус Саликин деген китебинде, инсандын күнөө кылбай турган абалынан күнөө кылып, тоба кылып турган абалы жакшыраак болуусу мүмкүн. Бул күнөөгө үндөө эмес, күнөөгө багыттоо эмес. Бул күнөө кылган кишиге тасалли берет, аны тынчтандырат. Бир инсанда күнөө болот да, ошону менен түшкө түшүп калат. Мына ошол абалда Аллахка кайта турган болсо, Аллах анын тообасынан сүйүнөт. Ошондо биз, о Аллахтын элчиси, бизге бейиш тууралуу айтың дедик. Бейиштеги имараттар кандай болот? Бейишти бир сыпатта бериң деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурадык дейт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты, бейиштин гыштары, кирпиштери алтындан, күмүштөн болот. Анын ылайы, мындайча айтканда, ылайы мисиктен болот. Анын таштары жакут, маржандардан, берметтерден болот. Топурактары зафарандан болот дейт. Ким бейишке кирсе бактылуу болот. Эч качан ошол бактысыз болбойт. Ал жерде түбөлүк калат, өлүм жок. Анын кийимдери эскирбейт, картайбайт, жаш куракта болот. Кебир риваяттарда келет 33 жашта болот деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул нерселерди айткандан кийин сахабалар бейишке кызыгып калышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анан айтты: "Саласатун ла турадду дa'watuhum al-imam al-adil was-sa'im hatta yuftir wad-da'watu al-mazlum wa tuftahu laha abwabu as-sama' wa yaqulu ar-rabb 'azza wa jalla wa yaqulu ar-rabb 'azza wa jalla wa 'izzati la ansurannaka walau ba'da hin." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты хадистин уландысында, 3 адамдын дуасы кайтарылбайт деди. Адилеттүү падыша, адилеттүү имам, адилеттүү падыша, элге башчы болгон адам. Экинчиси орозо туткан киши. Ошол орозосун ачканга чейин, ошол ифтар убактысында орозосун ачканга чейин. Үчүнчүсү мазлумдун, ошол зулум чеккен адамдын дуасы. Ошол зулум чеккен адамга Аллах Таала асман эшиктерин ачат. Аллах ант ичти. Аллах улуулугун ант дейт. Албетте сага жардам беремин дейт. Ошол зулум чеккен адамга. Ошондуктан бирөөгө зулум кылып коюудан коркуу керек экен. Ошол мазлум, ошол кыйналган, зулум чеккен адам менен Аллахтын ортосунда эч бир тосмо жок. Эгер бул зулум чеккен адам бирөөнүн каршысына, ага зулум кылган адамга каршы дуа кыла турган болсо, Аллах Таала анын дуасыны эч бир тоскоолдуксуз кабыл алат. Мына ошондуктан мына ушул нерсени дагы эч качан унутпасак. Оозду ачкандан кийинки дуа захабал замау ва баталлатул уруq. Захабал замау ва баталлатул уруq ва сабатал ажр иншааллах. Мына ушул чаңкоо кетти, тамырлар нымдалды, ажыр сооп ырасталды деген мына ушул ооз ачкандагы дуа бар. Мына ушул орозого байланыштуу кыскача бир маселелер. Аллах Таала илимине амал кылган пенделердин катарына кошкон болсун. Орозодо тутуп, орозодо жүрөгүнө таква бекемделген пенделердин катарына кошкон болсун. Аллах Таала сабактарыбызды даими кылган болсун. Билип билбей жасаган күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Субханакаллаху ва хамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.